Мектепте жаңырган акыркы коңгуроо. Бул бүтүрүүчүлөр үчүн унутулгуз көзерме. Кечээли мектеп босогосун аттаган окуучулар бүгүн билим уясынан учуп, чоң турмушка кадам алып жатышат. Дастан Деңизбеков быйыл мектепте артыкчылык менен аяктап, билим уясынан учканы турат. Ал келечекте кесипкөй программист болуп, өлкөгө пайда алып келген адис болууну кыялданат. Мээнети жана тырышчаактыгы менен өзгөчөлөнгөн бүтүрүүчү алдыдагы чоң максаттарына ишенимдүү кадам таштоодо. Азыркы учурда кызыл аттестат менен бүтүп жатам. Биринчи класска баштап эле ошо компьютер, инженерия жакка кызыгуулар көп болуп, азыркы учурда ошо программный инженерияга тапшырып жатам. Ошо мектепке абдан чоң рахматымды айтам. Валерий Чкалов атындагы жалпы билим берүү мектебинде быйыл 11 классты 130 окуучу аяктап жатат. Алардын 18-и кызыл аттестатка ээ болуп, окуудагы мыкты жетишкендиктерин далилдешти. Бул окуучулардын гана эмес, билим берген мугалимдердин дагы үзүрлүү эмгегинин жыйынтыгы. 18 балабыз кызыл аттестат менен бүтүп атат. 9 класстан 14 бала кызыл күбөлүк менен буюрса бүтүшөт деген ойдобуз. Экзамендин жыйынтыгы менен болуп билинет. Президенттин жарлыгы менен дагы май айынан бери мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлүп, мугалимдердин көңүлү көтөрүлүп, абдан кызыгуу менен жакшы иштеп жатышат. Быйылкы окуу жылы биздин мектеп үчүн да чоң жетишкендиктер болду. Акыркы коңгуроо салтанатына бүтүрүүчүлөрдү куттуктап президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жылдыз Мамбетова сөз сүйлөдү. Ал жаштарга кең келечек, ак жол каалап, өлкөнүн келечеги билимдүү муундардын колунда экенин белгиледи. Биз ошо быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн абдан чоң ийгиликтерди күтүп атабыз. Себеп дегенде жаңы эле була жалпы республикалык тестирлөөнү тапшырды. Буга чейинки былтыркы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен биз республика боюнча алдыңкы орундарда ээ болгонбуз. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн да биз чоң ийгиликтерди күтүп атабыз. Ошондой эле мына азыркы өзүңүздөр билгендей республика боюнча билим берүү тармагына быйыл абдан чоң көңүл бөлүндү. Мына облус боюнча эле бизде азыр 28 мектепте капиталдык ремонттор жүргүзүлүп, 1 сентябрда бир канча мектептерибиз ачылуу алдында турат. Для них сегодня школьный звонок звенит последний раз. Ушундай эле салтанат Матен Сыдыков атындагы жалпы билим берүү мектебинде дагы шаңдуу өттү. Быйыл аталган билим уясынан 124 окуучу аяктаса, алардын 69-у 11 класстын бүтүрүүчүлөрү. 13 окуучу артыкчылык аттестатына ээ болуп, ийгиликтин бийик үлгүсүн көрсөтүштү. Быйылкы окуу жылындагы ийгиликтерибиз буюрса арбын. Алсак предметтик олимпиаданын шаардык турунан кыргыз тили предметинен, орус тили предметинен, англис тили предметтеринен жана информатика предметтеринен окуучуларыбыз байгелүү орундарды багындырышты. 6 класстар арасындагы АКМО олимпиадасы бар. Ошол олимпиададан дагы республикалык деңгээлде биздин окуучуларыбыз дагы көптөгөн окуучуларыбыз байгелүү орундардыга ээ болушту, алдыңкы орундарды алышты. Белгилей кетсек, быйыл Нарын облусу боюнча 11 классты жалпы 6432, ал эми 9 классты 5434 бүтүрүүчү аяктап жатат. Жаркынай Курташыр кызы Нурсултан Болотбек уулу Мирзат Муталипова, Нарын жаңылыктары.